Uçoçuklarda tuğra işletiş boyunca reisde ozudan akalar kelişiptir. Allah razı olsun. Kişine malumat alıp elimizge de payda olsun dep. Allah razı olsun. Hazırkı mala 3 kW elge jetpay tat degen iş meni түшүндүрүп жүрөбүz. 3 kW degen keçinde 3 saat, ertemen 3 saat баягы гэске, аба чубалгыларга, трансформаторлорго нагрузка келген маалда 3 kWга түшүрүп атабыз. Бирок бул 3 kW элге жетиштүү эле болуп атат. Туура колдонгон болсо. Азыр мисалы сиздин үйүңүздө 1 kWга да жетпеген кубаттуулукта иштетип атат экенсиз да сизчи. Азыр сиз дагы bir обогреватель, тифаль, ошолор сайып колдонсоңуз сизге жетиштүү эле болот. Сизге берилген кубаттуулук мына. Машалла. 3 kW азыр сиз колдонуп жатасыз. 1 kWга да жетпей атат. 793 Вт иштетип атасыз. Сиз азыр только жарткычтар эле иштеп турат экен. Ал сиз холодильник жандырсаңыз болот экен мисалы. Hazır kalgan uçurlarda 5 kilowattga o'tadi. Uçurlarda 5 kW. Erте менен 3 saat, keçinde 3 saat. Maşallah. Просто bunu тура колдонсо элге жетиштүү эле болуп атат. Мисалы менин үйүмдө да, бунун үйүндө да ушул электр эсептегичтер турат. Просто тура колдоно албай атат. Дагы bir sıra köpçülükte mına uçoçuklar öçüp kaltat. Ошону кантип туура жандырыш боюнча да bir маалымат берип койсоңуз. Счетчик если өчүп калган болсо, нагрузканы снимать кылып туруп, мына кнопка бар. Ушул кнопканы 2-3 секунд басып турсаңыздар, мына жерде реле бар. Ушул реле кошулганда сиздин үйүңүздө свет жанат. Мына реле. Ушул реле кошулганда үйүңүздө свет жанат. Maşallah, Allah razı olsun. Elvis, Allah razı olsun. Biz Kızılköy şahrında reisten atayın mına tün adamlar alıp uy bülösü meneni sıkına uyda oturgan uçurunda bu akalarımız eldi oylap şu tushuntirib aytib balar kıynalıp kalbaсын o'chib kalgan bolsa kanchip tuğra jolda jandirish boyuncha 3 kW boyuncha tushuntu proseslerini ketirip atışat. Oşoga kichine bu videolarda qoldop taratып koyuңuzlar. Kalgan adamlar da bilip kalsın. Sizlerge o'zunuzda chin jurekdan rastçılığınızı bildiresiz. Rahmat. Allah razı olsun.